Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Нургазы Анаркулов Тилекматтын Ташиев жөнүндө айтканы чындыкка жатабы? Садыр Жапаровда Камчыбек Ташиевда куугунтукту өз башынан өткөргөн. Ошондуктан саясий куугунтукка жол бербешине кепилдик берсек болот. Мындай пикирди журналист Нургазы Анаркулов өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Ачыгын айтуу керек, бүгүнкү күндө өлкөдө ким кандай нерсеге тушукпасын же башка кандай гана окуя болбосун, анын баарын Камчыбек Ташиевке шылтап коюу өзүнчө салтка айланып баратат. Бүгүн интернет желилеринде сот тарабынан камакка алынган жарандык активист Тилекмат Кудайберген уулунун бүгүн Свердловск райондук сотунда менин ишим каралат. Мага жеткен маалымат боюнча Камчыбек Ташиев мени камагыла деп тапшырма берген деген өңүттөгү видео кайрылуусу талкууга алынып жатат. Коомчулукка маалым болгондой, Тилекматты буга чейин ИИМ бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык жасагандыгы үчүн кармап, коомчулуктун талабы менен баш коргоо чарасы үй камагына алмаштырылып, эркиндикте жүргөн. Эми болсо сот ага карата ушундай чечим чыгарыптыр. Анда кайсы өңүттөн Ташиевди каралап жатышат? Ташиев УКМКнын төрагасы, ал ички иштер министри же сот эмеско? Ошентсе да бүгүн Камчыбек Кыдыршаевичке байланышып түз эле. Тилекматты Ташиев тапшырма берип каматты деген сөз канчалык деңгээлде туура деген суроону кабыргасынан койдум. Тилекмат дейсиңби, бул ким экен? Андай баланы тааныбайт экенмин. Эмне болуптур деп менден кайра сурайт. Мен Тилекмат тууралуу кеңири маалымат бергенден кийин мындай деди. Мен учурда президент Садыр Жапаровдун чек араларды бекемдөө тапшырмасы менен алысыракта командировкада жүрдүм эле. Бул иштин мага же УКМКга тиешеси жок экенин көрүп турасыздар. Албетте, активист жигиттин окуясы мени да ойго салды. Бирок баары мыйзам жүзүндө болушу керек. Демек, бул окуяда да Ташиевдин атын атоо менен атактан топтоо, куугунтук жеген адам катары өзүн көрсөтүү аракети билинип турат. Жапаровда, Ташиевда куугунтукту өз башынан өткөргөн. Ошондуктан саясий куугунтукка жол бербешине кепилдик берсек болот деп белгилеген Анаркулов. Пакистандык студенттер кыргыздарга билдирүү таратты. Пакистандын Кыргызстанда билим алган студенттеринин федерациясы Facebook'тагы баракчасына коомчулукка кайрылуу жасады. Анда чет элдик студенттер Кыргызстанга татыктуу, сапаттуу билим алуу үчүн келгенин, алар өлкөнү сыйлап, жергиликтүү элге эч качан акарат кылбаганын жазышкан. Азыркы тапта Бишкектеги айрым адамдар пакистандык атуулдарга карата жагымсыз маалыматтарды таратууда. Барыңыздарды чет элдик студенттерге жакшы мамиле кылууну суранабыз. Азыркы тапта Бишкекте жүргөн көп пакистандык студенттер эмес. Алар 15 күндүк карантинге алынып, Дубайга же башка өлкөлөргө кетчүлөр. Пакистандыктар Кыргызстанда 20 жылдан бери жашап келет. Канча ирет өлкөгө зыян келтиргени катталды эле. Пакистандыктардын жашоо образы айрымдардын ачуусун келтирип жатат. Бул глобалдык көйгөйбү деп жазылган. Ооганстандагы Талибан кыймылы бийликти басып алгандан кийин социалдык медианын айрым колдонуучулары Бишкекте ооганстандыктарга окшогон пакистандыктар көбөйгөнүн жазып чыгышкан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматынын коомчулук менен байланыш бөлүмү Кыргызстанда социалдык медиада талкууланып жаткан өлкөгө Ооганстандан келген качкындар көбөйдү деген маалыматтарды төгүндөгөн. Пакистан ислам мамлекетинин атуулдары Кыргызстанда 30 күн визасыз жүрө алат. Бул өлкөдөн 7000ге чукул студент Кыргызстанда билим алат. Мерим Жуманазарованын сиңдиси Сезим дүйнө чемпионатында коло медаль тагынды. Кыргызстандык спортчу Сезим Жуманазарова жаштар арасында кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпионатында коло медаль тагынды. Эркин грек-рим жана кыз келиндер арасында күрөш боюнча дүйнө чемпионаты 16 августтан 22 август аралыгында Россиянын Уфа шаарында өтүүдө. Жуманазарова 55 кг салмакта алгач швециялык спортчуну утуп, чейрек финалга өткөн. Анда мекендешибиз 1-2 эсебинде италиялык спортчуга утулуп калган. Бирок италиялык кыз мелдештин финалына чыккандыгы үчүн Жуманазарова көңүл жубатарлык беттеш өткөрүүгө мүмкүндүк алган. Бул кармашта кыргызстандык спортчу 15-4 эсебинде шри-ланкалык кызды жеңип, коло үчүн күрөшүүгө чыккан. 3-орун үчүн күрөштө Жуманазарова польшалык Эва Патрисияны 9-4 эсебинде жеңип алды. Сезим Жуманазарованын эжеси Мерим Жуманазарова Токиодагы Олимпиада оюндарында коло медалдын ээси болгон. Эскерте кетсек, Калмира Билимбек кызы аталган чемпионатта күмүш медаль жеңген. Ал эми Мухамбат Абдуллаев жаштар арасында эркин күрөш боюнча дүйнө чемпионатында коло медаль уткан.
Атамбаев түрмөдөн түз эле парламентке келеби? Шайлоо башталды. Шайлоонун башталганын Атамбаевдин досу, БШКнын мурдагы төрагасы Туйгуналы Абдыраимов Москва сапарынан кийин билдирүү жасап жарыялады. Ал 17 сентябрдан кийин саясий туткундарга жана Атамбаевга боштондук деген мөөнөтсүз митингдерге чыгабыз деди. Юридикалык жактан Атамбаевдин шайлоого катышууга толук укугу бар. Анткени ал али соттоло элек. Анын айыптаган бир да сот өкүмү чыга элек. Маалыматтар боюнча СДПКнын шайлоодогу ген планына ылайык тизмени Атамбаев жетектеп шайлоого катышат. Бийликтин кетирип аткан айрым кемчиликтеринен улам Атамбаевдин жеке рейтинги жана КСДПнын рейтинги өсүп кетиши ыктымал. Эгер Атамбаев өзү жетектеп, Абдыраимов жана башка окшогон лидерлер колдосо, алар шайлоодон өтөрү талашсыз. Атамбаев түрмөдөн жөн эле эмес, Текебаев айтмакчы кол чабуулар менен, триумф менен чыгууну пландап жатат. Ал өзүнүн тагдырын сотторго эмес, эл чечсин деп элге бере турган болдубу? Кыскасы, Атамбаевдин түрмөдөн түз эле парламенттин жыйындар залына келери бүгүн 100% реалдуу көрүнүп турган сыяктуу. Ошентип шайлоону президент Садыр Жапаров жарыялай элек болсо дагы, Туйгуналы Абдыраимов ушул билдирүүсү менен жарыялап койду. Булак чындык кейжи. Назарбаев Өзбекстан менен Тажикстанды ЭАПке кирүүгө чакырды. Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаев Өзбекстан менен Тажикстанды Евразия экономикалык биримдигине мүчө болууга чакырды. Бул тууралуу Назарбаев Россиянын премьер-министри Михаил Мишустин менен жолугушууда билдирди. ЭАП өзүнүн миссиясын ийгиликтүү аткара баштады. Бул уюмга Өзбекстан менен Тажикстанда кошулушу керек. Андан сырткары Түркмөнстан менен да сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү керек, деди Назарбаев. Оғанистандан качкындар Өзбекстанга Желим бөтөлкөнүн жардамы менен Аму дарыя аркылуу өтүшүүдө. Талибан кыймылынын коркунучунан улам оогандыктар Аму дарыя аркылуу Желим бөтөлкөлөр менен сүзүп, мамлекеттик чек арадан өтүп, коңшу Өзбекстандын аймагына кирүүгө аракет кылышууда. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалымат кылайык, качкындардын агымы Термез аймагында көп катталууда. Өзбекстандын чек арачылары дарыя аркылуу кирген оогандыктарды кармап жатат. Буга чейин Өзбекстан 150дей ооган качкындарын мамлекеттик чек арага жакын жердеги чатыр лагерге жайгаштырганын жарыялаган. Лагерде өзбек чек арачылары кайтарат, качкындарга тамак-аш жана керектүү жардамдар берилет. Шавкат Мирзоевдин күйөө баласы анын жан сакчысы. Өзбекстан ажоосу жөнүндө дагы эмнелер белгилүү? Мирзоев Шавкат Мираманович 1957 жылы 24 июлда Жизак областынын Замис районунда туулган. Бирок айрым булактар Мирзоевдин үй-бүлөсү Өзбекстанга 1960 жылдары барганын, Тажикстандын Уратюбинск областынын Яхтан кыштагында төрөлгөнүн жазып келишет. Ташкенттеги ирригация жана айыл чарбаны механизациялоо институтун бүтүргөн. Эмгек жолун Ташкенттин Мирзо Улукбек районунун башчысы кызматынан баштаган. Андан соң Жизак жана Самарканд областтарын жетектеген. 2003 жылдан тарта Өзбекстандын премьер-министр кызматында иштеген. 2015 жылы парламенттик шайлоонун жыйынтыгы боюнча өлкөнүн өкмөт башчылыгына кайра келген. 2016 жылдын 8 сентябрынан тарта Өзбекстандын президентинин милдетин убактылуу аткаруучу болуп тайындалган. Шавкат Мирзоев дарыгерлердин үй-бүлөсүндө төрөлгөн. Атасы Мирамон Өзбекстандын Замин районундагы кургак учук боюнча аймактык оорукананы башкарган. Ал эми апасы ошол эле ооруканада медайым болуп эмгектенген. Бирок апасы кургак учук илдетин жуктуруп алып каза тапкан. Ошентип Шавкат жананын эки карындашы энесинен эрте ажырап калган. Кийин атасы татар кызына үйлөнүп, андан 2 балалуу болгон. Илимий ишмердүүлүгү. Мирзоев 24 жашында Ташкентте ирригация жана мелиорация боюнча айыл чарба институтун аяктап, инженер-механик адистигине ээ болгон. Окуусун аяктаган соң ошол эле институтта кичи илимий кызматкер болуп иштеп, техника илимдеринин кандидатына чейин жеткен. 35 жашында ошол эле институттун биринчи проректору болуп тайындалган. Саясий ишмердүүлүгү. Шавкат Мирзоевдин саясий ишмердүүлүгү акимдик кызматтан башталып, мажлистин депутаты, губернатор дагы болгон. Кызматтан кызматка көтөрүлүп отуруп, 46 жашында мурунку президент Ислам Каримовдун сунушу менен Өзбекстандын өкмөт башчысы болуп тайындалган. Президенттик шайлоо. Мирзоев президенттик шайлоодо элдин 88,61% добушун алып жеңишке жеткен. 2016 жылдын 13 декабрында парламенттин токтому менен Өзбекстандын премьер-министрлик кызматынан бошотулган. Ал эми 14 декабрда салтанаттуу түрдө ант берип президенттик кызматына киришкен.
2017-жылдар 6-7 мартында Өзбекстандын президенти катары алгачкы ирет чет өлкөгө ис сапары менен аттанып, Туркменстандын президенти Курбангулы Бердимухамбетов менен жолугушкан. Жеке жашоосу: өлкө башчынын жубайы Зираотхан Хашимовада ирригация жана мелиорация айыл чарба институтунда окуган. Ал кезде Мирзоев мугалим болуп эмгектенген. Ай чырайлуу сунунун жүрөгүн багындыруу оңойго турган эмес. Анткени анын атасы Өзбекстандагы көрүнүктүү адамдардын бири, министр болгон. Мирзоевдин өжөрлүгү акыры сүйүүсүнө жеткирген. Үй бүлөсү: Шахноза жана Саида аттуу 2 кызы жана Давран аттуу уулу бар. Кыздары турмушка чыккан. Айрым маалымат булактары күйөө балдарынын бири Мирзоевдин жан сакчысы экенин жазып жүрүшөт.